Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы бала тарбиясы, баалуу мурас. Тарбия инсандын жан дүйнөсүн жаңыртып, жашартып, тазалап туруучу руханий азык. Ата-эне бул дүйнөгө бейкапар келген ымыркайга жол көрсөтүүчү болуп саналат. Ошондуктан ата-энелер баланын жашоосуна жаман из калтырбоо үчүн ар дайым мыкты жол көрсөтүүчү болууга аракеттениши керек. Баланы багып өстүрүүдө баарынан мурда балага татыктуу тарбия берүү маселесине улуттуу көңүл буруу керек. Үй бүлөдөгү балага тарбия берүүдөгү кайдыгерлигибизден эртең улам эртеңки күнү көчөбүздү кандай адамдар толтурары тууралуу ойлондукпу? Тарбия өзүнчө бир сулуулук болуп саналат. Адам баласы сабатсыз болсо да, тарбиялуу болсо, адамдардын сүймөнчүлүгүнө ээ болот. Андыктан адам баласы бүт нерсеге таалим алуу менен жетет. Баланын таалим тарбия алышына жана адамдык сапаттарынын калыптанышына үй бүлө жоопкерчиликтүү. Ар бир ата-эне өз баласын жанынан да артык көрөрү талассыз. Бирок бала муну билет, сезет деген мааниге келбейт. Анткени сүйүү бул сезим. Сезимдер сездирилгенде гана билинет. Ошондуктан баланы жакшы көрүп эле ким болбостон аны ага сездире билүү да керек. Балам мыкты болсун десеңиз, ооматтуу ата-эне болуу үчүн сиздерге кеңеш. Биринчи, балаңызды ар күнү эрте ойготуп, мектептен келгенде мээрим менен кучагыңызга кысыңыз. Экинчи, перзентиңиздин суроосуна көңүл коюп, жаш курагына жараша түшүндүрүп бериңиз. Үчүнчү, перзентиңиз үчүн зарыл, өнүмдүү жана жетишерлик убакыт ажыратыңыз. Төртүнчү, перзентиңиздин кичинекей ийгилигин да колдоп, аны кубанычка бөлөңүз. Бешинчи, перзентиңизди башка балдар, бир туугандары менен салыштыра бербеңиз. Алтынчы, керек учурда балаңыздын мамилелерин, адистер менен кеңешиңиз. Жетинчи, жашоону сүйүңүз жана айланаңыздагыларга да ошону ыраа көрүңүз. Сегизинчи, сабырдуулукта, мээримдүүлүктө перзентиңиз үчүн үлгү болуңуз. Тогузунчу, үй бүлөдө кабыл алына турган чечимдерге балаңызды да катыштырсаңыз, сиз жакшы, бактылуу ата-эне эсептелесиз. Тарбия жакшылыкты, сулуулукту жана улуулукту сүйөт деп Эрнст Ренан айткан. Баланы таяк менен эмес, акыл менен тарбиялаңыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.